Assalamu алейкум, кадырлуу Марба телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Учурда сиздер менен Ыйык Рамазан 2022 телекөрсөтүүсү, аны алып барган мен Акыйбат Зулбакарова. Убакыт учкан куш демекчи, убакыт аябай бат өтүп, Рамазандын 21 күнүнө келип отурабыз. Бул албетте бизди бир чети өкүндүрсө, бул нерсе бир чети кубандырат. Аллах Таала баарыбызды келерки Рамазанга жеткирүүнү насип кылсын делик дагы бүгүнкү биздин эфирибизди баштайлык. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу Айзада Кожоева устазыбыз. Бала тарбиясы боюнча мыкты тажрыйбалуу адис жана ошондой эле коомдук ишмер Айзада Кожоева. Устаза эфирибизде конокто. Ассаламу алейкум устаза, эфирибизге кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана элчибиз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар, анын үй бүлөсүнө, сахабаларга саламдар болсун. Амин. Устаза, эфирибизге дагы бир жолу кош келдиңиз. Убактыңызды бөлүп, орозо айы, ошол мүмкүнчүлүктөрдүн, сооптордун айы, кантсе да ошого биздин убактыбыз, бизге убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү биздин темабыз, урматтуу биздин көрөрмандар, орозо жана орозонун ичиндеги баланын тарбиясы болмокчу. Устаза, айтсаңыз, быйылкы жылкы орозоңуз башка жылкы орозолордон эмнеси менен айырмаланып атат? Кандай өтүп атат орозон? Ушундай убакыт учкан куш деп айтып кеттик. Бат эле 21 күнү өтүп кетти да орозонун. Кандай элестерди калтырды ошол 21 күн? Аллага хамды саналар болсун. Быйылкы орозо мурунку орозолорго караганда өтө айырмаланды. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ковидтер болду. Кийинки жыл дагы ошондой болуп, аябай эле орозонун өзгөчөлүктөрү болду тутууда. Мына ушул келген сыноолор мусулмандарды кандай кылды десе, ибадаткөй, көп дуа кыла турган, кайрымдуулук ишти жасай турган, садакаларды кыла турган бир ушундай көнүмүшкө айланып калыптыр. Быйылкы жылкы орозодо өзүңүздөр көрүп тургандай, кайсы жерде болбосун мыкты айымдарыбыз, мыкты инсандар, баардык мына сиздердин да бакыттоордоңуздар баары ифтарларды аткарып, өзгөчөлөнүп, көптөгөн кайрымдуулуктар жасап жатат. Быйылкы жыл өзгөчө эле болду, Аллага шүгүрлөр болсун. Рахмат. Быйылкы ошол негизи эле орозонун да бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн биз көп эле айтып келебиз да. Жакшы жактарын эч кандай бизге жаман таасирин тийгизбейт орозонун. Ошол мүмкүнчүлүктөрү туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Өзү негизи орозонун мүмкүнчүлүгүнү бизге Аллах Таала түзүп берет да. Орозо эмес. Аллах Таала бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Бир жылда, бир айдын ичинде биз көп дуаларды жасап, ибадаттарды кылып, бул айда Аллах Таала ушунчалык бизге мүмкүнчүлүк бериптир. Ар бир кылган жакшылыктарыбыз, ибадаттарыбыз эселенип берет экен. Эгер бул айларда биз жакшы иштерди кылып, жакшы сооп иштерге ээ болсок, Аллах Таала албетте эселеп берем деп жатат. Жана ошондой эле эгер жаман иштер жасапса, эселеп берет деп жатат да. Демек, бул айды Аллах Таала орозо менен бизге мүмкүнчүлүк кылып бериптир. Демек, орозо дагы биздин бир мүмкүнчүлүгүбүз. Көптөгөн ибадаттарды кылып, жакшылыктарды кылып, ушундай өзүбүзгө жана башкаларга да дуа кылып, жакшы иштер менен алек болуштук, бул сонун мүмкүнчүлүк. Эми ошол темабыз боюнча айтсак да, орозо жана анын ичиндеги балдардын тарбиясы деп айтып кеттик да. Балдарга орозону кантип туура түшүндүрүп беришибиз керек? Азыр коомубуздагы окуяларды көрүп атабыз, коомубуздагы көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Ошол учурда орозону жеткирип берүүнүн өзү дагы бир жоопкерчиликке, бир мындай кыйынчылыкка туруп калды да. Балдарга кантип жеңил, түшүнүктүү кылып жеткиребиз? Ооба, кандай десе, биз орозону өзү эки нерсе бар. Көрсөтүп берүү, анан түшүндүрүү. Энелер кандай кылат десе, балдарга биз көрсөтүп берет экенбиз, үй бүлө, ата эне. Биз орозо келгенде, орозо айы келе жатат деп, орозо келгенден баштап биздин ибадат кылгандарыбыз, орозого эртең менен туруп, ооз бекитип, кечинде ооз жаап, ооз жабарда дуаларды жасап,
Бул айларда өзүбүз көрсөтүп берип көп жакшылыктарды кылсак, алар көздөрү менен көрөт экен. Демек, балдар энени, атаны көрүп өсөт. Көбүнчө угуп, көрүп көздөрү менен. Биздин кылып аткан иштерибиз аркылуу эле алар үйрөнүп калат. Анан аларга орозо эмне экенин түшүндүрүп беребиз. Көрдүңүз? Эгер биз өзүбүз ибадат кылбасак, орозо тутпасак, намаз окубасак, көптөгөн дуаларды кылбасак, балдар каяктан көрөт? Алар көрүп, байкасаңар, жөн эле жай намазды салып намаз окуп калышат, Ооба. Демек, биз эмне кылат экенбиз? Биринчи өзүбүз көрсөтөбүз, анан түшүндүрүп беребиз. Ошол түшүндүрүп бергенде да Рамазан айрым балдар биз кичинекей убагыбызда орозо дегенде бир учуп жүргөн бир көпөлөк сыяктуу, бир куш сыяктуу башкача элестетчүбүз да. Ошону кантип, кандай десем, туура жеткиребиз да? Орозо деген бул эртеден кечке тамак жебей жүрөбүз деп айтсак, балким эртеден кечке жөн гана ачка жүрүүнү түшүнүп калышы мүмкүн да. Мен сени туура түшүнүп жатам. Себеби дегенде 70 жыл союз болуп, дин жок болгондуктан, азыркыдай мүмкүнчүлүктөр болбогондуктан бизде жок болгон. Ата-энелерибиз ошентип орозого турганда алардын туура эмес бизге маалыматтары болгон экен. Ал эмне десе, баягы тамаша сыяктуу кылып эле силер бир нерсени кармап аласыңар депчи. Ошондо көздөрүнө элестетип алган. Өзү негизи баланы тарбиялоодо аларга туура маалымат берүү. Маалымат бул Аллахтан келген буйрук. Бул айларда могул иштерди кылсаң, Аллах Таала сыйлык берет. Өздөрү көрүп турат да, туурабы? Аларга түшүндүрүү жолу бул Аллах Таала буйруган. Бир жылда бир ай орозо келет. Эгер кимде ким орозо тутса, орозо туткандар үчүн Аллах Таала сыйлыгын өзүм берем деген. Силердин баардык кылган иштериңер өзүңөр үчүн. Бир гана орозо мен үчүн деп аларга кызыктыруу иретинде, көрсөтүү иретин менен кошо тарбиялап кетебиз. Чоң рахмат, устаза. Балдар ошол орозону ошол айтып кеттик, ар ким ар кандай түшүнөт, кээ биркелери чын эле таң аткандан күн батканга чейин ачка жүрүүнү түшүнөт. Бул дуалар тууралуу аябай сонун жооп айтып кеттиңиз, чоң рахмат. Эми ошол орозо кармоо динибизде кыз балдар үчүн 9 жаштан, эркек балдар үчүн 12 жаштан милдеттүү кылынат да, парз болунат. Азыркы балдардын ал нерсеге мүмкүнчүлүк дегенде балким медициналык жактан алып караганыбызда 14 жаштан туура келип калат экен да. Бул азыр сиздин көз карашта кандай болуп калат? Мен мүмкүнчүлүк деген теманы айтып кетейин десем, мүмкүнчүлүктү азыркы күндө колунда бар ата-эне дагы, колунда жок ата-эне дагы баары түзүп берип койду. Мүмкүнчүлүктөрдүчү ушу балдарыма деген заман болду. Азыр көрүп атасыңарбы? Ушуларга болсун деп азыр өнүккөн убак болуп, баардык мүмкүнчүлүктөр түзүп койду. Анан экинчи сурооң кандай дедиң? Ошол медициналык жактан 14 жаштан. Дин боюнча балдардын балагатка жеткенде баардыгы бирдей келет. Орозо, намаз баары бирдей келет. Ал бөлүнбөйт да. Демек, балагатка жеттүү бул буйрук болот. Ал нерсени балдарга айтуу менен, үйрөтүү менен биз үйрөтүп келебиз да. Сен иншаллах моунча жаштан орозо тутасың, намаз окуйсуң деп үйрөтүп келебиз. Балдар өзү, мен көргөм ушул тарбияда, баягы тажрыйбада балдарыбыз 10 жаш болгондо кадимгидей тутуп жатат да. Мурдакылар да туткан, чоңдору да. Азыркы күндө менде бар 10 жашар балдарыбыз кадимгидей орозо тутуп жатат да. Себеби дегенде 8 жашында кээде туруп, биз менен кошулуп, анан тута албай калса унчукпай койчубуз да. Өз негизи балдардын мүмкүнчүлүк аракеттери кандай десе, мейли эртең менен тургузуп койгон жакшы. Бул тургузуу орозого туруп, пейшинди ачып алсын. Эч нерсе эмес. Даярдык. Анан бул нерсе менен бул ден соолукка пайдалуу жактары бар экен да. Туруп, ушундай аракет кылып, анан балага ушундай калат экен элестерчи. Жакшы жактары. Кой, сен тутпа, жата бер дебей, кайта тургузуп коюп, баларды менен чогуу сухурлукта кызыктырып отуруп, анан кечинде ооз ачарда дагы келгиле дуа кылалы. Ушундай бар.
кимде ким ооз ачардан алдың дуа кылса, ал дуалар кайтарылбайт. Кабыл болот деген нерсе менен балдарга биз көрсөтүп берет экенбиз. Чоң рахмат устаза. Эми ошол тарбия жаатында кетип калдык бир аз. Негизде ошол ислам динибизде балдардын тарбиясы кандай болуш керек, эмнелерге көп көңүл бурулат? Ислам тарбиясында албетте бул тарбия деген өзү бул бир чоң тема да. Биз балдарды жанагы намаз, орозо, зекет, парздар бар го. Биз ошол парздардан дагы жогору турат бала тарбиясы. Биз ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул жоопкерчиликтүү. Эмнеге дегенде бала тарбияласак биздин тарбиялаган балдарыбыз коомго чыга турган келечектеги балдар. Биз алардын үстүнөн жооп беребиз. Бул өтө жоопкерчиликтүү тарбияда иш. Мындайча айтканда мен айтып келем көбүнчө эле бир бухгалтер болуп 6 жыл окуйт, дагы бир медик болуп 11 жыл окуйт, а бул бала тарбиясы бул дайымый жумуш да, мындайча айтканда. Өмүр бою. Дайымый жумуш. Ошол айтып кеттиңиз да, 11 жыл башка жакта окуйт, башка адистерди окуйт да. Бала тарбиясы боюнча атайын өтүлгөн сабактар барбы азыр? Мисалы көп энелер үйдө отурушат, балким андай нерселерди билишпейт да. Мен көбүнчө айта турган сөзүм энелерге, бала тарбияланганга чейин эне өзү тарбияланыш керек. Бала тарбиялай турган эне өзү даяр болуш керек. Себеби дегенде эне динди билбесе, эненин адеп аклагы, кулк мүнөзү, Аллахты таануу, ибадаттары болбосо, аны көргөн бала кантип тарбияланат? Демек, биз өзүбүз тарбияланат экенбиз. Азыркы күндө эң керектүү нерсе өзүбүз энелер тарбияланыш керек. А балдарды бир жерге чогултуп алып тарбиялаш эмес, энелер тарбияланыш. Эне мектебинде. Эне мектеби, эне тарбияланса, бала тарбияланат. Ошол тарбияланууда көбүнчө эмнелерге көңүл бурушубуз керек да? Кулк мүнөзүбүзгө, мисалы, адеп акылактарыбызга эмнелерге көбүрөөк токтолуп кетишибиз керек? Биз азыркы күндө чөйрө деген маселе турат. Чөйрөдө алар кимдер менен достошуп жатат? Алардын достору ким? Туурабы? Азыркы күндө ушундай коркунучтуу бузук коом деп айтам да менчи. Себеби дегенде бир ишенген достор жок. Ар кандай жерлерден келген, ар кандай үй бүлөлөр бар. Но ошол балдар эмне менен алектенип жатат? Анын достору ким? Сөзсүз түрдө досторуна көңүл бурабыз. Ыймандуу үй бүлөбү? Ата-энеси кандай? Ошол баланын биздин балага зыяны тийбейби? Эгер Аллахты тааныган диний үй бүлө болсо, алар менен достошуп, балдарды катыштырса болот. Анан дагы азыркы күндө энелер биз тарбиялаганга чейин соткалар тарбиялап коюп атпайбы? Туурабы? Анын ичинде баардыгы бар. Көп ата-энелер ушундан кечигип калып атат. Кайсы жерге барбайлы кичинекей 3 ай, 5 ай балдардын колунда телефон, энелери берип коюп эле өздөрү башка иштер менен алектенип жатат. Эмнеге дегенде кечке эненин колунда телефон, атанын колунда телефон, байкесинин колунда телефон. Анан ал эмнени көрөт? Балдар көрүп өсөт да. Туурабы? Эгер эне мына орозо Рамазан айында мүмкүнчүлүктөрүн дагы бир эмне десе, Куран катым кылып, Курандар менен алек болуп, китеп окуп, кайрымдуулуктарга чуркап, жакшылык иштерди көрсөтүп турсак, балдар эмне кылат? Ошону кошуп көрүп аткарат. Жакында эле ушундай окуя болду. Жана туугандар арасында чогулуп, ушундай жакшылыктар болуп турат. Ошол жерде неберелер эмне кылыптыр десе, шариктерди бүйлөп, даярдап алыптыр. Биз да барабыз ошол үйгө шарик таркаталычы деп. Себеби дегенде ал көрүп атат да. Анан дагы көп 20-ны даярдап коюптур. Эмне кыласыңар? Кошуналардын балдарын ойногон жерде, балдар ойнойт го. Ошол жерге аларга куттуктап коелу да. Себеби Рамазанда көп сооп иштерди жасаш керек деген нерсе көрүп атат, көрдүңүзбү? Демек анын ата-энеси ошол нерсени. Аны биз ушуну жаса деп айткан жокпуз да. Балдар көрүп өсөт. Ата-энесин көрүп өсөт. Ошол бала тарбиясы боюнча айтып кеттик. Учурдун балдары да, учурдун жаштары канчалык деңгээлде сизди канааттандырат дагы,
кандай сапаттары менен тагыраак айтканда дагы кандай сапаттары менен сизди өкүндүрөт да? Эми сиздин сурооңузга караганда биздин балалык доор, балалык убак башкача болгон. Себебинде биз айылдан алыс жерде мектепте окуганбыз, ал жерде көңүлүбүз тынч болуп, чуркап, ойноп барып келчүбүз. Мектепке барып келгенден кийин убакыттар бизде берекелүү болуп, кандай десе, кыздардын оюндары болчу, чакмакташ, секирмечек, топтор менен ойноп, жана да бири-бири менен байланыштар болгон. Азыркы күндө балдардын бир ойноп жатканын көрбөйсүң. Ар бир үйдө сотка менен алектенген, адеп ахлактары төмөн. Эмнеге дегенде, ошол жанагы Европаны көрүп өсүп жатат да. Колундагы телефонду көрсө, чачынын бири сары кылып алган, бир жагын сирен жасаган, колдоруну түрлүү тырнактарын жасагандар көрүп кыздар, анан ошолордун көзү менен ошо сырттарда эркек аял аралашып отургандарын, парктардын, азыркы күндө парктан өтө албайсың да, уяласың. Себебинде эмне десе, жерди карата турган өспүрүмдөр өсүп жатат. Ошон үчүн албетте бизге диний тарбия менен балдарды тарбиялаштык, энелерге, аталарга ошол өтө керек да, балдар. Эми жакшы жактарын дагы айтып кетсеңиз да? Жакшы жактары, альхамдулиллах, азыркы күндө мына бир эмес силердин Бакыт Ордосуну айтып өтпөсөм болбойт. Ошол бат окуу менен, Куран сабактарын устаз өзү берип, ошол жерге келгендер менен өзүнүн убагын бөлүп жатат. Дагы кыздарды турмушка даярдоо боюнча, келечекте ушул жакшы энелер чыксын деген мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Дагы көп жерлерде ушундай окуу медреселер, курстар ачылып, ушундай бар, жакшы жактары да бар. Эми бүтүндөй жамандабайбыз. Албетте жакшы дегени каяк десе, энелери динде болсо, ата энелери түшүнгөн, Аллахтан корккон, тарбияланган үй альхамдулилля жакшы болот. Эгер кабары жок болсо, албетте болбойт. Рахмат, устаза. Ушул соцсеттер тууралуу айтып кеттик да. Биз көрүп атабыз, эркектердин кыздарча кийинип чыккандарын, ошол мындай кыймыл аракеттерин кыздарча болуп жүргөндөрүн. Бул балдар үчүн кандай таасирин тийгизип атат? Мисалы, көрүп эле отурабыз. Ушундай программаларды, балдардын колунда телефон, анын бүт баардыгын көрүп атышат да. Булардын таасири, эртеңки келечегибиз кандай болуп калат? Эми кандай десем, маалымат, каражаттар азыр бүтүндөй таркалып турат. Эч убакта бул болбойт деген передачаны чыгарган жок да, же барбы? Каршы нерселер жок да. Эгер бир жакшы акыйкат же бир жакшы нерсени айтса, сөзсүз мындай тоскоол болушу мүмкүн. Бирок мондой эркектин кийимине кирип, эркектер жакында эле бирөөсүнүн интернеттен көрсөтүп реклама кылып, врачтар да кылып атпайбы? Алмаштыргандарын, эркек кызга айлангандырганы, дене мүчөлөрүн. Буларга кененчилик эле кылып койду. Эми Аллах сактасын, бул нерсени сөзсүз түрдө мына маалымат каражаттарда көрсөтпөй, бул арам деп айттырган бир устаздар болуш керек да, туурабы? Чектөө алыш керек. Ооба, себебинде бул бизде көп да, мына муфтият бар, аалымдарыбыз бар. Мына ушулар чек арасы боюнча ошолор сүйлөш керек. Мен ал жөнүндө сүйлөй албайт экенмин да. Себебинде алардын колундагы иштер буларчы, кызым. Мен эмне десе чакырам эле. Аллахтан корккула, ата энеңердин айтканын кылгыла, балдарга көрсөтүү берүү жактарын. Бул нерсени сен айткандай туура көзүң менен көрүп, жүрөгүң ооруп турат. Мен да кыжалат болом. Бирок бул нерсе бизде муфтият, теолог, аалымдар бар. Ошолор чыгып бул арам деп кайтара турган ошолордун иши. Ошол балдарга тийгизген таасири боюнча айтып. Вот, таасири зыян да, аябай зыян да. Себебинде адам көзү менен көрөт. Кулак менен укканына караганда көзү менен көргөндө бат таасирленет да. Туурабы? Кызыгуу пайда кылып атат да. Бул нерселердечи. Ошон үчүн жок, бизде көрсөтпөш керек. Арам деген нерселер менен ушулар боюнча сабактарды өтүп, мечиттерде, чогулган жерлерде айта берсе болсо керек, бирок мен эч укпадым да.
же барбы ошондой таалимдерди укпадым. Деги Биринчи жолу сиз кызым суроо берип жатасыз чындыгындачы. Себеби ушул нерсеге чындыгында жүрөк өйүтө турган, жүрөк оорута турган көйгөй болуп жатат. Себеби балдар чын сиз айткандай көргөнүн кылат да. Анан алар көрүп туруп, балким бизге деле боло берет турбайбы, аялдын кийимин кийген көнүмүш адатка айланып калсачы деген коркунуч жашап калды да. Негедир көргөн сайын жүрөк чынында ошол нерсе жүрөктү оорутат. Ошол себептен мен балдарга тийгизген таасири кандай болот? Тынчсызданам да ошол нерсе үчүнчү. Кандай болот же балдардын Аллах ыраазы болсун. Тынчсызданган кыздар силерде жаштар көп болсун. Туура айтасың. Албетте тынчсызданабыз, бирок бул нерсени жанагыдай эле жооп башка жактан болуш керек да. Башка жактан болуш керек. Рахмат устаза, анда биздин эфирибизге келип, жакшы ушул бала тарбиясы боюнча орозо тууралуу маалыматтарыңызды, өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн тажрыйбаларыңыз менен биз менен бөлүшүп кеттиңиз. Ыйык Рамазан 2022 телекөрсөтүүсүнүн Марва телеканалынын атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Орозоңуз кабыл болсун. Элге айта турган сөзүңүз болсо, сизге эркин микрофон берели. Аллах Таалага чексиздүүлөр болсун. Чакырууңуздарга рахмат. Аллах Таалам ошол Аллахымдын улук айлардын ичинде, айлардын султаны болгон айларда көп дуаларды кылалы, ибадаттарды кылалы, хатым окуйлу, зикирлерди кылалы. Аллах үчүн ошо жакшылыктарды сурайлык. Албетте Аллах Таалам ислам нуру менен сүйүнткөн болсун. Ислам дини менен бизди сүйүнткөн болсун. Ар бир үйдө тынчтык, бактылуулук энелер ыйлабасын. Ошол ар бир эне балдары менен өзүн бактылуу сезет. Эненин бакты бала. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бир саат бою орозо жана бала тарбиясы боюнча сөз кылдык. Бизде конокто Айзада Кожоева устазабыз болду. Бала тарбиясы боюнча мыкты адис деп айтып кетели. Сиздер менен мен алып барган Акыйбат Зулпакарова болдум. Келерки жумага чейин көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.